Отставкадагы полковник, аскердик учкуч, Ооган жана Баткен согушунун ардагери Болот Мамбеталиев каза болду. Мамбеталиев Ооган согушунда көрсөткөн каармандыгы үчүн 2 кызыл жылдыз, кызыл туу, Афганистандын элдин достугу ордендери менен сыйланган. Ал Ооганстандагы кандуу окуяларга катышкан жана полк командирине чейин жеткен жалгыз кыргыз болгон. Согуш майданына 1980-жылы жиберилип, ага аскердик атайын авиацияда радио чалгын жана ретранслятор аркылуу абадан аскерлердин командалык пункту менен үзгүлтүксүз байланышты камсыздоо милдети жүктөлгөн. Мындан сырткары алардын учактары атайын маалымдоо жана аба чалгын кызматында аткарган. Мекендешибиз Кан майданында 640 ирет асманда учкан, душмандарга каршы 2 жыл согушкан. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең саат 9:30 Киргизия бир конушундагы өзү жашаган үйдө өтөт жана сөөгү Гроздь айылындагы көрүстөндө жерге берилет. Отставкадагы полковникти акыркы сапарга узатуу маршруту Киргизия бирден башталып, түштүк магистраль аркылуу Алматы көчөсүнө келип, андан түз Гроздь айылындагы мүрзөгө багыт алат.